Assalamu алейкум, урматтуу биздин чарбакерлер, фермерлер, катталуучулар. Буюрса жаңы партия товарыбыз келди. Азыр кыскача жаңы эмнелер келгендерин айтып берейин сиздерге. Уйсан аппараттар боюнча аппараттарыбыз келди. Бар складта ар кандай түрлөрү бар. 1 уйлук, 2 уйлук, кургак, май, алюминий бачок менен, нержавейка бачок менен 2 дөңгөлөктү, 4 дөңгөлөктү иши кылып, кимге кандай керек болсо ар кандай түрлөрү бар. Аларды билесиздер, кепилдиги менен сатабыз. Түркияныкы. Кызыктуу болгон нерсе, көргөзөйүн. Момундай маслобойкаларыбыз келди. Булар ачып да бүтө элекпиз, жаңы келди. Ачканга жетчү элекпиз, ошо бирөөнү ачып көргөзөлү деп атабыз. Май жасачу аппарат. Эң кичинекейи 10 литрлик, булардын болсо 20, 25, 30, 35, 40, 50 литрге чейин бөлөмдөрү бар. Кимге кандай керек болсо алсаңыздар болот. Мына ичи момундай, ичин көргөзүп койсок болот. Ичинде момундай электрический болот. Бул дагы Түркияныкы. Анан ошондой эле түргүлө та көргөзүп берейин. Групповой поилкалардын ар кандай түрлөрү келди. Бул жакта болсо 2 шариктүү 110 литрлик, кышында тоңбойт, калың изоляциясы менен ушундай поилкалар. Ушунун эле кичирээк варианты бул 80 литр. Ошондой эле 2 шариктүү изоляциясы менен кышында тоңбойт, ичине эч кир кирбейт, таза турат суу. Келиңиздер, эми поилкалар темасын улантсак. Мына бул новинка. Бизде болгон эмес. Мына момундай чугун поилка. 5 литрлик. Сапаты өтө жакшы. Салмагы 7 килограмм. Мына чоңураак болот. Бул жакта болсо мал ичиш үчүн тилди басып кереги жок. Ичинде поплавок турат. Суу азайган сайын поплавок өзү ачып, сууну толтуруп турат. Эч кандай тили жок. Буну болсо жылкыларга да колдонсо болот, же болбосо чакан загондорго как групповой катары да колдонсо болот. Бул ушул новинкабыз. Биздин клиенттер билип, уже биздин хиттердин бири. Бул да чугун поилка, тили менен момундай сапаты өтө мыкты. Ичи көлөмү 2,5 литр, салмагы 5 килограмм. 5тен бир аз ашат даже. Булар да келди. Наличие складта бар. Бул да Түркияныкы. Эми азыр бир аздан кийин биздин аябай күткөн бир товарыбызды көргөзүп беребиз. Чарбакерлер, тоютту үнөмдөөчү аппараттар келди. Мына көрүп турганыңыздай, бул болсо 3 кубтук аппарат. Тракторга кошулат, или ток менен иштебейт, жалаң гана трактор менен иштейт. Бул эмне кылат? Бул жагын көргөзөлү. Өзүнүн көтөрүүчү механизми бар. Гидравлика менен иштейт. Ал жактан рычагты тартканда бул жерге түктү саласыңар, беде кошосуңар, кааласаңар силас кошосуңар, кааласаңар саман кошосуңар, ага да аралаштырып туруп, ар кандай баягы майдаланган жемди да кошуп туруп иштеткенде бул бүт баарын аралаштырып берет. Аралаштыргандан кийин чөптөр дагы жана чоң болуп турбай, майдаланып, чөп да майдаланып чыгат, ага дагы жем аралашып чыгат. Ошондо баягындай бир комплекстүү тоют болуп дайын болот. Ошентип бергенде мал кашек калтырбайт, тоюттун бардыгын жейт. Ошону менен 30-40% чейин үнөмдөйт тоютту. Айталып кетейин, тракторга кошулат, гидравликасы менен көтөрүп салат. Ошондой эле буну раздатчик катары да колдонсоңор болот. Ичиндеги даяр тоютту кормовой стол менен трактор менен сүйрөп, ар жагында гидравлика менен ачылчу чөптү чыгарып берчү дагы отсеги бар. Ошол жактан тоютту дароо малдын алдына төгүп берсеңиздер болот. Бул эң чоң, бизде азыр болгон эң чоң варианты 3 куб. Ушунун эле бул варианты бар. Бул болсо 2 куб. Ушундай эле гидравлика менен жүктөсө болот. Гидравлика менен раздача кылып, тракторго илип алып туруп, раздача да кылса болот. Ичин карап турганга ыңгайлуу тепкичи бар. Мына момундай. Бул экөө ошо тракторга кошулчу варианттар да. Эгер чарба чаканыраак болгон болсо, ток менен иштечү варианттар дагы бар. Бунубуз болсо 1,8 куб, ар жакта көрүп турганыңыз ал 1 кубтук. Иштегендери бардыгы бирдей эле. Бул 1,8 куб негизи мага ушул аябай жакты да. Анткени бул жакта 2 бычагы турат. Эки бычагын бир-бирден өзүнчө
өчүрүп иштетсе болот. Ар бир бычакты иштеткен мотор 3 киловаттан, ошондо экөөнү чогуу иштетсе 6 киловатт ток талап кылат. Мына бул бир фаза менен эле иштейт. Точкага сайып туруп эле иштете бересиңер. Даяр тоютту жерге төгүп алыш үчүн кол менен эле басып мындай ачасыздар. Болду. Ачылат, ичинен айлантып атканда бычактар сыртка төгүп берет. Кайра мындай болуп жабылат. Бул бир кубтуку дагы мындай ачылат. Мына ичинде бычакты көрсөңүздөр болот. Көңүл бурулчу нерсе темирдин сапаты. Өтө калың, сапаттуу, Туркияда жасалган. Алган колдонгондор буюрса менимче ыраазы эле болчудай. Бул жабдыктар Кыргызстанга биринчи жолу келип атат. Биз дагы завод менен көптөн бери сүйлөшүп, аябай күткөнбүз ушуларды. Бул жабдыктарды сураган, күткөн кардарларыбыз да бар. Буюрса кийинки чыгарылыштарда бунун иштеп, фермадан, ордунан иштеп, майдалап аткандарын көргөзүп беребиз. Азырынча ушундай кыскача маалымат. Ким кызыккан болсо, достор, ылы жакта WhatsApp номерлер бар, ошол жака жаза бериңиздер. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңар.